Assalamu alaikum достор, Atlet KG kanalının жалпы катталуучулары жана спорт күйөрмандары. Анда эмесе кыргыз спорт жаңылыктары менен тааныштырабыз. Видеого лайк басып, комментарий жазып, спортчуларыбызды колдоп туруңуздар. Кыргыз боксчулары жакында Бишкекте болуп өткөн Дүйшөнкул Шопоковдун жаркын элесине арналган адаттагы эл аралык мелдеште 1 миллион 600 миң сом байге утуп алышты. Сайма. Үй интернети менен телевидение. Секундасына 100 мегабитке чейинки ылдамдык. 200дөн ашуун телеканал. Старт жана О-кино кинотеатрлары. ТВ приставка акысыз. 55% арзандатуу менен. Бул кыял эмес, чындык. Сайма менен жашооңду ыңгайлуу жана жайлуу кыл. Сайма күйгүз, толугу менен кошул. Бул байгелүү орундарга илинген спортчулардын жеңген акчаларынын суммасы. Турнирдин байге фонду эл аралык спорт сүйүүчүлөрүнүн федерациясынын президенти тарабынан белгиленип, 40 миң АКШ долларын түзгөн. Кыргызстандыктар жалпы 23 медаль, 6 алтын, 7 күмүш жана 10 коло жеңип алышкан. Ошентип алар 18.300 доллар алган. Дагы бир жолу эске салабыз. Кыргызстандык ММА спортчубуз Санеля Токтогонова эртең 31 март күнү One FC уюмунда дебюттук беттешин өткөрөт. Турнирдин эң биринчи беттешине чыгары да маалым. Анын атаандашы орусиялык Александра Савичева экенин белгилей кетели. Ал 2 жолу мушташып, экөөндө тең техникалык нокаут менен утуп алган. One уюмундагы экинчи беттешине чыгат. Демек Анеляга оңой болбойт. Айсулуу Тыныбекованын алдыдагы Азия чемпионатындагы атаандаштары белгилүү болду. Тыныбекова адаттагы 62 кг салмагында чыгат. Бул салмакта континент биринчилигине 11 спортчу катталган. Алардын арасында дүйнөнүн жана Азиянын азыркы чемпиону жапониялык Ноноко Одзаки да бар. 2022 жылы ал Тыныбекованы Азия чемпионатынын финалында жана дүйнө биринчилигинин жарым финалында утуп алган. Физикалык жактан өтө мыкты спортчу. Андан тышкары монголиялык Орхон Пуривдошту белгилей кетсек болот. Ал допинг менен кармалып дисквалификациялангандан кийин килемге кайтып келүүдө. Эске салсак, монголиялык спортчу 2018 жылы Жакартадагы Азия оюндарында финалда Айсулууну жеңип алган. Кийин допинг колдонгону белгилүү болуп, Айсулууга алтын берилген. Биздин Жакшылык Мырзабеков аттуу мушкерибиз ACA уюмунда дебют жасайт. Ал буга чейин ACA Young Eagles'те мушташканы менен негизги уюмунда чыга элек болчу. Анын атаандашы карьерасында 39 беттеш өткөрүп, 24-үндө жеңүүчү аталса, 15 жолу утулуп калган. Анын үстүнө 1983 жылы туулган, 40 жашка келип калган спортчу. Демек, жаштык менен тажрыйбанын кармашын көрөбүз. Биздин балбанга ийгилик каалап өтөлү. Азия чемпионатына даярданып жаткан дагы бир спортчубуз Жоламан Шаршенбеков социалдык тармактагы баракчасына футбол ойноп жаткандагы видеосун жүктөдү. Спортчубуздун киргизген голдорун көрүп алыңыздар. Алакта коюн. Çık. Ver. Комментарий жазып, спортчуларыбызды сөзсүз колдоп коюңуздар.